Түндүк тиркемесин ачыш керек болот. Биран ачыш керек болот да авто деген ошол жакта бүт толук маалымат чыгат. Биринчи киргенден кийин биякта ошо унага тиешелүү бүт кызматтар көрсөтүлгөн. Ичинен биринчи эле эң башкы айдоочулук күбөлүктү онлайн түрүндө өзгөртүү кызматы. Бул кызматка киргенде бул өзү описание аталышы бар, эмне жөнүндө канча сом төлөнөт жана кайсыл кызматтар, сервистер аткарылат экен. Бул баракчасында болсо арыз берип жаткан жарандын өзүнүн ЗАГС паспорт системасынан жана ошо унаа системасына категориялары көрсөтүлөт да, алмаштырып жаткан жана статустары. Бул текшерүү баракчасы эле. Кийинкини басабыз. Биякта эгерде жаран кааласа номерин өзүн өзгөртө алса болот, эгерде башка номери алмашып кеткен болсо. Жана бул справочниктин ичинен болсо өзү айдоочулук күбөлүк 3 күндөн кийин даяр болгондон кийин кайсыл филиалдан алып кеткен ыңгайлуу болот, ошол филиалды тандаш керек. Биякта бардыгы көрсөтүлгөн. Мисал катары муну алалы. Жана эмне себептен алмаштырып атканын өзү жоготуп алган боюнча же болбосо убактысы келгенде дагы алмаштырыш керек болот да 10 жыл өткөндөн кийин. Кийин астында Кыргыз почта аркылуу доставка кереги барбы же кереги жокпу? Эгерде жок болсо жаран өзү келип алып кетиш керек болот тандаган филиалдан. Эгерде керек болсо, андан биякта ошол кайсыл көчө жана почтовый индексти сөзсүз түрүндө толтуруш керек. Бул баракчасында болсо сүрөткө түшө турган шарттар көрсөтүлгөн. Кийин сүрөткө түшүп туруп, жашыл кнопканы окейди басасыз. Бул паспорт системасынан ошол жарамы же ал эмес экенби текшерилет да. Анткени бул эмнеге жасалган, башка бирөө алып одуңузга айдоочулук күбөлүк албаш үчүн. Кийин бул төлөм баракчасы астындагы канча сом төлөнүш керек экенин мааниси жана кайсыл банктар аркылуу төлөсө болот. Бул оплатаны сиз төлөмдү өткөргөндөн кийин сизге уведомление чыгат, 3 күндүн ичине каралып сизге аткарылып келет деген. Ошондо биз сизге мисал катары көрсөтүп берейин, биздин бир жараныбыз бүт этаптарды өткөн болчу. Акыркы азыр бир гана ошо айдоочулук күбөлүгү даяр болду. Биз аны азыр колуна бербей, бияка атайын даярдап кармап турганбыз, сизге көрсөтүп берели депчи. Өткөндөн кийин бардык жашыл болуп калат. Кийин азыр ал жараныбыз өзү айдоочулук күбөлүгүн алгандан кийин бул да жашылга айланат дагы. Эски айдоочулук күбөлүгүн жокко чыгарып туруп, жаңыны колуна берет.